Контрацептивдер эмнеге керек экендигин баары билет. Бирок сага кайсынысы туура келерин кантип аныктоого болот? Факт. Көптөгөн жугуштуу оорулардан бир гана эски эле презерватив гана коргоп кала алат. Демек, жыныстык катнашта бул керектүү нерсени сөзсүз пайдалануу зарыл. Бирок мындан башка да контрацептивдик каражаттар бар. Алардын кайсынысына ишенүүгө болорун кантип билүүгө болот? Контрацепциянын ар түрдүү методдорунун натыйжалуулугун баалоо үчүн Перлдин индексин пайдаланышат. Перлдин индекси бул жыл ичинде контрацепциянын бир гана жолун пайдаланган 100 аялдын кош бойлуу болгон жалпы суммасынын санын билдирет. Индекс боюнча сан канчалык төмөн болсо, метод ошончолук ишенимдүү. Эгерде мисалы 1,5 жылга чейин бир эле ыкма менен сактанган 100 кыздын ичинен 6-10 боюна бүткөн болсо, мындай учурда Перлдин индекси бул метод үчүн 4кө барабар. Азыр презервативдер эмес, оралдык контрацептивдер бойго бүтүрбөөчү таблеткалар алдыда баратат. Алардын Перл индекси 1ден азыраак. Ал эми презервативде бул индекс 2ден 3,5га чейин. Оралдык контрацептивдерде эстроген жана гестаген синтетикалык гормондору аялдын организминин жыныстык бездердин ишин жөнгө салган гонадотропиндердин иштелип чыгышын азайтат. Мына ушинтип, бойго бүтүрбөөчү таблеткалар овуляцияны токтотуп, жумуртка клеткасынын жетилүүсүнө жана бошошуна жолтоо болот. Ушундай эле принцип менен гормоналдык пластыр жана тегерекче сыяктуу бир канча контрацептивдер аракет кылышат. Алар керек болсо ыңгайлуу да болушат. Себеби таблетканы күн сайын ичиш керек. Пластырды бир жумада бир жолу алмаштыруу, ал эми тегерекчени бир айда бир жолу эле бекитет. Эң башкысы, тигил же бул гормоналдык контрацептивдердин түрүн дарыгер гана сапаттуу тандай аларын унутпашыбыз керек. Гормондор менен өз алдынча тажрыйба жүргүзүү өмүргө зыян. Биринчиден, алар ишке ашпай калышы мүмкүн. Экинчиден, ден соолукка зыян болушу мүмкүн. Гормоналдык контрацептивдерден сырткары анча натыйжалуу эмес контрацепциялардан башка каражаттары да бар. Мисалы, кыздын чурайындагы сперматозоидтерди жок кылган вагиналдык шамдар, таблеткалар, кремдер. Телекке каршы спермициддер дайыма эле иштелип чыкпайт. Спермицидаларды колдонгон ар бир 5-чи же болбосо 4-чү аялдын боюна бүтүп калуу коркунучу бар. Же календардык ыкма. Ал боюнча бышып, жетилген жумуртка клеткасы жумурткадан чыгып, бойго бүтүү мүмкүнчүлүгү жогору болгон күндөрү жыныстык катнашта болбоо керек. Кыйынчылыгы бул күндөрдү көзөмөлдөө кыйынга тургандыгында. Эң аз дегенде бир нече ай катары менен күн сайын базалык температураны ченеп туруу керек. Овуляция учурунда ал күтүүсүз түрдө жогорулайт. Кыскасы, халтура кыла албайсың. Мындай табигый методдун Перл индекси 40ка чейин. Эгер кыздын этек кирнини цикли туруктуу болбосо, бул метод ишенимсиз. Чындыгында прогресс ордунда турбайт. Мисалы, 2 жыл мурун андрон коллайдериндеги бозон Хиггсти издөө менен алектенген физик Элиза Берклунд смартфон үчүн атайын тиркеме иштеп чыгарган. Ал календардык ыкма менен өзүнүн организмине байкоо жүргүзүүнү жеңилдетет жана анын натыйжалуулугун көбөйтөт. Элиза физикадагы элементардык бөлүктөрүнүн маалыматтарынын чоң көлөмүн талдөөгө алуу үчүн керектүү болгон татаал статистикалык алгоритмдерди колдонуп, аларды олуттуу күндөрдүн эсеби үчүн пайдаланган. Бул абдан жакшы. Бирок мындай контрацепциянын методу жаш кыздарга туура келбейт, анткени алардын циклы аягына чейин калыптана элек. Албетте, вазектомия, урук чыгаруучу түтүктөрдү байлоо же стерилизация, матка трубаларын байлоо жасаса болот. Бул чындыгында ишенимдүү. Бирок мындай метод үмүтүн үзгөн, жаш эмес жана көп балалуу аялдар үчүн, себеби эми артка кайтууга мүмкүн эмес. Баса, жакын арада эркектер үчүн атайын контрацептив пайда болот. Ал эми Перлдин нөлдүк индекси процедуранын кайрылбастыгын билдирбейт. Индиялык окумуштуу Суджой Гуха урук чыгаруучу түтүктөргө атайын киргизилип, сперматозоидтердин сыртка чыгуусуна жол бербеген атайын гель ойлоп чыгарган. Кааласа, гелди атайын инъекциянын жардамы менен эритсе да болот. Азыр препарат клиникалык сыноолордун 3-фазасын өтүп жатат. Ар бир бала аны каалап жана күткөн ата-энелүү болууга акылуу. Эч кайда шашууга болбойт. Контрацептив тандоого жоопкерчиликтүү мамиле жасоо керек жана бул жөнүндө экөө тең кам көрүүгө милдеттүү.